сизди филармонияга кел деп калса, барат белеңиз? Мен филармония концерт болгон сайын барып, көрүүчү катары көрүп, эс алып кетип жүрөм. Анткени үйүм жакында. Анан кетип жүрөм, бирок ошол жака барып иштөөнү мен азыр мындай даяр эмесмин. Түшмө апам киргенде ошол күнү жакшылык болот. Той топур болот, мени жакшы бир немеге чакырат. Ушундай болуп турат. Жакшылыкка кирет да. Эмнегедир. Мен ойлоп коем, апам колдойт экен депчи. Мени Кытайга чакырып калышты. Ошол неме пауза болбой калды да меникече. Кытайга этно театр ачылып калды Харгос шаарында. Анан жаңыдан курулуп атыптыр. Анан бизде бут тосуулар бар да. Мынакей баягы бут тосуу деген бир чети ушул. Анан кийин барбайсың. Бул деген биздин жумуш да. Жок, барбайсың. Мен визаны тети Алматадан ачып келдим. Анан тегиндей мындай Кыргызстанда мен жалгыз эле кетип атам десем да түшүнбөйт да. Анан жок, барбайсың, бизде отчетный концерт бар, ушундай сыяктуу. Анан аябай неме болуп, анан сен бизди укпай эмнетип атасың, анан тегиндей деп ушундай башталды. Анан кийин мен дагы ошондо бир аз өзүмдү эмоцияга алдырып койдум окшойт. Мына туруп кетем, мына кетем деп атам да отурупчу. Комузум колумда болчу. Комузду мынтип ордума койдум дагы. Не дерин билбей турсам, жолдошум айтты, кете бер дейт. Меничи эч ким айта электе, ал кете бер деп атпайбы. Анан ушунун сөзүн баары укту да. Анан аябай ушундай таарындым, өзүм жолдошум ушинтип мага кете бербейсиң деди да. Дегенде эле туруп алып анан кетип калдым. Мен барбасам болбойт деп жүрсөм, отравление болуп калсам болобу ал жактан. Катуу отравление болдум, ушунчалык арыктап кеттим да. Анан ушул жерде өлүп калбайынчы деп үйгө кетем деп калдым. Дишат Кангелдиева деген атты эл унутуп бараткан жокпу? Балким унутуп бараткан деле чыгар. Сизге күйүмдүү адам барбы десем, ойлонбой туруп неберем дедиңиз да. Эмнеден улам айттыңыз неберем деп? Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда эксклюзив лайв подкасты старталды. Сиздер менен мен бүгүн Мирлан Муратов болмокчумун. Бизде конокто сонун эжекебиз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дишат Кангелдиева эжебиз бүгүнкү түз эфирде. Саламатсызбы? Саламатсыңбы, Мирлан? Кош келипсиз. Кош болдум, абдан кубанычтамын. Сени жана ушул сенин телеканалыңан жолугушуп турганыбызга абдан кубанычтамын. Эмне дейм, баягы сиздерди көрүп жүрөм, канал аркылуу, сайттар аркылуу. Абдан кызыктуу передачаңар бар. Анан сен дагы мени чакырып калганың үчүн кубандым. Мен сизге чалганда сиз макул дегениңизде мен аябай сүйүндүм. Себептен көп убакыттан бери сиз жөнүндө маалымат эч жерде жок экен. Бүгүн мүмкүн болушунча өтө сонун маек кылабыз деген үмүттөмүн. Буюрса. Буюрса. Дишат эже, мен сизге айтарым, азыркы учурда биринчи суроону берели биз сизге. Дишат эже, сизден мындай сурайынчы. Чыгармачылыкта эң жакын сырдаш саналашыңыз ким? Чыгармачылык. Ооба. Чөйрөдө баягы эң жакыны мен үй бүлөм эле. Үй бүлөм, жолдошум, анткени ал дагы чыгармачылыктагы инсан. Сөзсүз түрдө ал менен бөлүшөмүн бардык жагын. Анан кийин кыздардан болсо Жамиля Муратова менен сүйлөшүп калам. Анын чыгармачылыктары менен дагы мындай ушул жаатта дагы экөөбүз көп сүйлөшүп калабыз. 4 жыл мурда маалымат берген экенсиз. Эсиңизде барбы? Жок, эсимде. Жок. Жолдошум өзү менен алек, мен өзүм менен алекмин. Туура бүт эсиңде. Баарын эстеп калат турбайсың, Мирлан. Ал өзү менен алек дегеним баягы мен филармониядан экөөбүз чогуу иштечүбүз да. 25 жыл иштеп, анан чыккандан кийин баягы өзүмдүн баягы башка да тармактан сынап көрөйүн. Убакыт ушунчалык заматта өтүп кетет экен. Кылчайып карагыча сен уже пенсиядасың да, мындай айтканда.
Анан ошол жаш кезекте бардык немеге кызыкчумун да. Эмнегедир ошол кезде мугалим болбоптурмун. Мугалим болбоптурмун. Бирок ошол аткаруучулук, андан сырткары дагы шоу бизнес тармагында, андан сырткары дагы башка бизнестерге да кызыкчумун да. Анан мындай айта кетсем, мичирүүн да болуп кетчүмүн кээдечи. Мындай айтканда. Сатуу тармагына дагы бул кандай болду экен, а тигүү тармак кандай болду экен, ушунун баардык иши кылса кызыктырчу да эмнегедир. Анан жолдошум өзү менен алектегеним, бул жолдошумдун чыгармачылыгы, экөөбүз бир топто иштеп жүрдүк. Бирок мен баягы өзүмдүн жолумду неме кылып, ошол кезде чет өлкөгө көп чакыруулар болуп калды. Той чакыруу болуп калып, анан убакыт ушунчалык тар, жетишпей, эртең менен чарчап жумушка барам. Ушундай өзүмдү өзүм араңдан чогултуп барам да. Ошентип жүргөн кезде анан чыгып кеттим. Бирок жолдошум өзү менен өзү баягы Камбаркан тоонда калды. Бирок чыгармачылыкта кээде мынтип ой бөлүшүп, сүйлөшүп калбасак, ал өзү менен өзү да. Мисалы үчүн үйдү деле карабай эле жумушу менен ошол, анткени филармония ушунчалык убакытты, жаштыкты, ден соолукту баарын ошол жака неме кылыш керек да, камтыш керек болуп калды. Ден соолукта кетти, ысык суук, баягы сквозняк сахналарда выступать эт дегендей. Андан сырткары баягы эртеден кечке ал жакта жоопкерчиликтүү да. Түнгө чейин дагы жүрүп каласың. Кээде мындай правительственный концерттер болуп калат. Анда кечке күтүп каласың, ошондой. Анан үй каралбай калды. Анан үйдү ким караш керек? Ойлондум, эми жолдошума неме кылсам, ал жерде ал өзү жалгыз болчу да. Камбаркан тоонда. Баягы урма аспап, бул урма аспап, бул оркестрдин жүрөгү деп коет да, баягы уруп турган жүрөгү да, мындай ритм. Ал ритмден аны чыгара албайм да. Бирок мен өзүм чыгып кетсем, мен бардык жагаттан мындай жол таап чыгып кетем. Бул баягы жашоо шартыбызды оңогону, мындай шарт түзүү үчүн да, иштеп кетем деп мен аны чыгып кеттим. Анан ошо чыгып кеткенден кийин ошо баягы экөөбүздүн немебиз эки баш болуп калды. Мен башка нерселер менен башым ооруйт, ал өзүнүн жумушун аткарат. Ошол боюнча экөөбүздүн немебиз эки башка деген ошол болчу. Азыр деле ошондой эле. Филармониядан чыккандан кийин, жумуштан кеткенден кийин жашоо барбы экен негизи? Сөзсүз да. Сиз иштегенде билесизби, байкайсызбы? Мен мына жумуштан кетсем мындай жумуш жок калгандай эле боло берет дейт го. Билесизби? Ооба, билем. Анан кайра кайтып баргандар да болот. Бирок мен айтып атпаймынбы, мен көп тармакка кызыгат экем. Эгерде бири болбой жатса, экинчиси болбой жатса, үчүнчүсүн деп кармап, мынтип жылдырып кеткенгечи. Анан бул колуман келбейт да деп мынтип отуруп калган жокмун да. Анткени баягы кээде эркектер жасабаган иш болот. Андай ишке дагы өзүмдү неме жумшайм. Баягы мындай жумуштан коркпойм да. Ошондой жагым бар. Бир үй бүлөдө эки өнөр адам болуу кыйын эмес бекен негизи? Бизде кыйын деле болгон жок мындай. Кыйын болгон жок. Бирок эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт деген сөз бар. Бирок эгерде экөөбүз ырчы болуп калсак, анда балким ошондой болмок. Бирок ал музыкант да. Анан музыкант болсо дагы мен сынчым, критиким ошол болду. Эмне мисалы үчүн ушул ырды ырдайм деп неме кылып туруп, мындай чийки көрсөтсөм, деп эле коет. Анан жакшыраак ошо бышырып студияга жазылып туруп анан угушсам, абдан сонун экен, жакшы экен деп коет. Эч кандай мындай неме көрүнбөйт да бул жердечи. Карама каршы же болбосо жакпады деген сөз, же болбосо ырдабай эле койчу дегендей болбойт да. Баарына ушундай менин көңүлүмө карап, макул, сага жактыбы, ырдай бер деген сыяктуу эле да. Бирок антип айтпаса дагы
түшүнөм. Жездемдин сизге эң катуу айткан сөзү кайсы сөз болгон? Жүрөгүңүздө калган сөз эми албетте болот деңизчи, эми олтурганда айтасыз да, мен ушинтип айткансың эле деп. Мен ушуну эстейин десем дагы эч мындай мага катуу сүйлөбөптүр. Бирок ал катуу сүйлөбөсө дагы баягы атайын менин дарегиме сүйлөбөсө дагы бул мындай жакпай калса деп ушундай мындай недовольный болуп калат да. Анан ошонусу мага ушунчалык катуу тиет. Же болбосо кабак кашы мындай минтип жактырбаса, кабагын түрүп койсо деле ошондой жүрөгүмө катуу тиет. Ошондуктан мен ошого жеткирбей мындай неме кылып турдум да. Уулуңуз жолдошуңуздун жолун каалайт белеңиз? Жолдошуңуздун жолу менен барганын каалайт белеңиз, таланты боюнча? Ооба, кааладым. Жаш кезинен кааладым, бирок менин уулум эмнегедир баягы бала кезден ушул эс тартканда 2 жаштан деп коеюн да, 2 жаштан ушул биз жетелеп филармонияга алып келебиз, баягы немеге, бала бакчага бара электе да. Анан биз ойноп атсак, ал дагы мынтип отурат, столдо отурат, зеригет, тигиндей мындай кылат. Эртеден түшкө чейин отуруп ачка калат, уйкусу канбай калат. Ушундай болуп кээде ушундай аябай жакпай калган окшойт. Кийин эле сени музыкалык мектепке берели, Абдыраев интернатка берели десек, тим эле ушунчалык каршы болду. Атасы саксофон ойносо кулагын катуу жаап алат. Ушинтип абдан каршы болуп алды. Андан кийин бербей калдык. Ошол бойдон Таята Тайнесинин колунда бир аз чоңойду, анткени биз чет өлкөгө көп чыкчубуз экөөбүз тең. Ошол учурда атайын тейти Алабукага барып, ал кезде жол аябай начар болчу. Өңгүл ушунчалык кыйналып, ушундай азапты чегип, ошол жака барып, балабызды таштап, анан кайра келип, анан чет өлкөлөргө барып келчүбүз. Дилшат Кангелдиева туура жолдо баратам деп ойлойсузбу? Мен баягы жолумду уже тандап алгам. Ошол жогорку окуу жайды бүтүргөндөн баштап эле бир жолдо келатам да. Андан башка аракет кылып, башка тармакка дагы аракет кылып көрдүм, бирок мен ойлойм, мен бир эле жолум бар экен, бул өнөр жолу экен. Мындан 7-8 жыл мурда бир маегиңиз болгон. Филармонияда, чыгармачылыкта бут тосуулар аябай көп деген сыяктуу. Эми Болгон беле? Болгон. Бардык жерде болот мындай нерсе. Бут тосуулар болот. Өзгөчө жаңыдан чыгып келатканыңда мындай байкалып турат да. Ким кандай көз карашта, ким кандай движение кылып атат дегендей, кандай кыймыл, кандай сөз айтып, жүзүңө келип күлүп сүйлөсө дагы артыңан башкача сүйлөп, ошондой учурлар угуп жүрдүм, байкап жүрдүм. Бирок баягы менин мүнөзүмдө андай ушул нерсеге көп маани бербедим. Анткени өзүм дагы мындай жүрөгүмдө кир жок, таза, ал кез ушунчалык таптаза, баарын бирдей көрчүмүн да. Ушунчалык эркек болобу, аял болобу, улуу болобу, кичүү болобу, мен үчүн баары бирдей, ушунчалык бирдей болсо керек деп ойлочумун. Көрсөм мен өзүм ошондой экем да. Бирок анан ошол баягы ар бир жээкке урунуп, ташка урунуп дегендей, ошентип урунуп жүрүп, көрүп, ошол нерсени анан бушат экенбиз да. Жашоо өзүнүн баягы өзүнүн нугу менен адамды тарбиялап коет экен да, бышырып. Ошол бут тоскон адамдардын бирөөсүн айта аласызбы? Анын бут тоскон адамдар Жок, көбүн эмес, көбүн айтпаңыз, бирөөсү. көп да алар. Жок, бирөөсүн. Да, бирөөсүбү? Мен билем, бирок бирөөсүн айтыңызчы. Карачы, эр жүрөк болсоң бирөөсүн айт дебейсиңби? Жок, бул биздин тарбиябызга, менталитетке, бул баягы ачык айтып, бул ушундай кылды деп неме кылган, бул менин жан дүйнөмдөгү менталитетим жок. Андай жок. Кечирдиңизби ошолорду эми? Ооба, кечирдим. Баарын кечирдим. Кечиримдүүлүк да жакшы нерсе бекен.
сөзсүз түрдө бул кечиримдүүлүкчү, адамга ушунчалык жардам берет. Анткени эгерде кечирбей кийинки жерде жүрүп ушул мени бут тоскон, ушул мени жаманатты кылган мисалы да, ошентип эле жүрө берсең жашоочу ошондой баягы бир караңгы бүдөмүк бир кызыксыз болуп калат да. Ошонун баарын жүрөктөн баарын чыгарып ийсең ушунчалык жарык, кайра эле унутуп каласың аны. Жашоо баратат. Ошондо эле түшүп аласың, кайра Ошол эле. киши менен акыркы жолу качан жолуктуңуз эле? Концерттерден жолугам, Учурашасызбы? учурашам, жакшынакай учурашам. Баары менен жакшы учурашам. Бул жерде бир эки эмес да, бир канча да. Ошонун баары менен тең жакшы учурашам. Болду. Анткени биз бир көрүшөбүз, биздин үй бүлөбүз башка, мен андан сурабайм дегендей. Эч кандай биз мындай чогуу бир жолдо, бир төшөктө жатпагандан кийин дегендейчи. Анан ошондуктан сый эле болгон жакшы бул жашоодо. Анан бирөөнүн артынан жамандык издеген бул менин мүнөзүмдө жок. Андай жашоодо мен жашай албайт экенмин. Кыйналып калдыңызбы? Кыйналып калат экен. Ошондуктан мен өзүмчө эмне кааласам, эмне үчүн мен ошол шоу бизнесинде аябай тусовкасында деп коеюн да жүрбөйм. Бирок тынч, өзүмдүн жаныма тынч, өзүмдүн кыялдарымды ишке ашырып, мындай жакшы, эркин жүрөм. Дилшат эже филармонияда иштеп жүргөн кезде көзүңүздөн жаш акты беле? Кыйналганда. Бир жолу агыптыр. Эмнеден улам? Эмнеден улам? Баягы жашоо бул адилеттүүлүгү аз да, мындай айтканда. Көп учурда таанышың болсо таңкасың дегендей баары эле ошол немесини күчкө салып эле ошол заман ошондой болчу. Балким билбейм азыр кандай заман, бирок ошол заман ошондой болчу. Анан баары эле ошентип эле неме кылып атышат. Анан мен көп учурда мындай чыга албайт элем да. Чыккым келет, ырдап чыккым келет, тигиндей мындай, бирок таптакыр. Ошондо бир ыйлагам, мага эч ким жардам бербеди да. Жолдошум колунан келбейт. Анан тиги директорго барасың, ал дагы против, баары. Мен чыгармачылыкта өскүм келет. Анан бардык жактан эмнегедир мындай келе деп мынтип колдогон киши жок да. Анан ошол учурда мен чындыгында ыйлагам, сыртка чыгып алып эле машинеде отуруп алып аябайлап кеткем. Аны айтсаң азыр дагы көзүмөн чыгып кетпесин жаш. Эстеп. Сизге күйгөн адам барбы? Мага күйгөнбү? Мен ойлойм, неберем күйөт депчи. Балам дагы күйүшү мүмкүн, бирок менимче анчалык деле бул энеден башка эч ким күйө албайт экен бул заманда. Жашоодо да. Эне, ата энең бул сенин эң бир ыйык да, ыйык, эч кимге теңгелгис сени жараткан адамдар да булчу. Анан алар күйбөгөндө ким күйөт? Алар эле күйөт. Ошолор ата энем күйүп жүрдү, апам өзгөчө күйөт болчу. Бирок эми алар бул жашоодо азыр жок. Раматылыктар, эми Кудай бейишинен берсин. Кээде эстеп ушунчалык ар бир айткан сөздөрүн, мамилесин, кеңешин эстеп ушунчалык кээде бук болуп кетесиң да жашоодо. Кимге айтасың? Бирөөгө айткың келет, бук болот да. Баягы тирүү жан болгондон кийин ар кандай болот экен учур. Ошол кезде айтайын десең бир энең түшүнөт да. Аны билем да. Айтайын десең жок. Сен өзүң энесиң. Мен өзүм азыр акылым деле бышып калган учур, өзүм чечип, өзүм баарын эме алышым керек деп акырын ойлонуп отуруп калам. Саламат Садыкова. Саламат Садыкова биздин ошол мен иштеп жүргөн кезде абдан укмуш, баягы төбөсү көккө жетип, аябай атактуу болуп, ушунчалык жылдызы жанып, эч кимди тааныбай, мындай тааныса дагы теңсинтпей турган учуру болчу ошол кезде да. Чогуу иштедик. Ал эжекебиз солист болгондуктан мен музыкант, биз музыкантпыз. Биз өзүбүзчө немебиз өзүбүзчө, аудиториябыз, ишибиз өзүнчө.
ал эжеке кирип баягы каблук менен тык 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 деп кирип тык 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 деп чыгып кетчү. Сизге жакшы советтерин берип жүргөнбү Саламат эже филармонияда иштеп жүргөн кезде? Жок, ал совет бергенге андай деле неме болгон жок, анткени ырчылардын дүйнөсү бөлөк болот да, а мен ырчылыкка кечирээк кирип калдым. Башында мен музыкант болуп кирген үчүн биз музыканттар дүйнөбүз башка да, башка болчу. Анан ал эжекебиз ал кезде ошондой болчу. Бирок кеңешин айткан учуру болду. Мен ырдап чыгып калгандан кийин, ырдап чыккандан кийин, элге таанылып калгандан кийин эженин дагы бир кыялы бар да. Бир учурда ушунчалык кыялы келсе, эми ар кимге Адам, Кудай Таалам ар бирине ушундай бир мүнөздү берип коет экен да. Бирине оорураак, бирине жеңилирээк, бирине мындай калыстыгы көбүрөөк дегендей. Ал эже ушундай бир тараза болчу да. Кээде ушундай буркан шаркан болуп кетет, кээде ушунчалык андан өткөндө обрай киши жок да, ушундай. Ансыңары ошол мен ошол чыгып калган учурда Дилиш деп ушинтип жакшы бир сөзүн айтып неме кылды. Ошол жакшылыгын да унутпайм. Ата энеңиздин арты кайырлуу болсун. Рахмат. Айта турган адамым жок. Ичимдеги арманымды төгө турган, уга турган адамым жок дедиңиз. Энеңиздин акыркы сизге сүйлөгөн сөзү эмне болду? Комузду ойноп берчи деди да. Анан мен комузумду дейип күлөп келдим дагы. Дейин десем, байкуш киши дагы башка темага өтүп кетти да. Анан кайра мен токтоп калдым да. Анан дагы мен бала кезде ошол комузга кызыгып, музыкага кызыгып, мен пианиного барам деп кичинекей 5 жаштагы кызмын. Ошентип турган кезде мен апам айткан: кызым, сен деген Самара Токтокунова эжеңдей болуп комузга барсаң, мен карыганда чертип берип турсаң деп ушундай бир керезди айткан да. Ал кезде жаш эле, мен 5 жаштагы. Анан ошентип жүрүп мен пианинога кызыгып жүрүп, анан кийин жашым ошол неме келип калганда, анан болбой эле музыкага барам деп туруп алдым. Анан кийин эле апам дайындап мени ошол музыкалык мектепке өзү алып барганда, анан ошондо комузга алып барган. Анан мен ошодон баштап комузду ушунчалык сүйүп калдым. Комуз менен кучактап жатам. Комуз менин куурчагым, комуз менен жүрөгүм ушунчалык. Ошону менен уктайм, ошону менен турам, ойнойм. Ошентип жүрдүм. Анан эмнегедир ошол акыркы сапарга кетерде мен билген жокмун, мен шекшиген жокмун да. Андайды таптакыр мен билбептирмин, укпаптырмын. Баягы музыка менен минтип эле жүрүп, анан апам дагы комуз ырдайын десем, теманы сүйлөп башка сөзгө кетип калды эле. Мен анан ойнобой калдым деп. Ошол арманым калды. Ошентип ойноп бербей калдым. Анан ошодон кийин баягы адам сезет окшойт да. Ошо акыркы сапарга кетерин сезет экен. Анан көзүмө көрүнүп атат тиги бу деп калды. Анан өзү мени алып кеткени келип калышты депчи. Кимдер экен алар десем эле ушу калпакчандар, эки калпакчан. Коюңуз, үйдө мына жолдошум турат, Садат турат, уулум да чоңоюп калган. Эки эркек менен турам өзүм. Анан жок, алар деген сырттан келди деп эле ошентип калды. Анан мен столдун астына жашынып калдым дегенде ошол мындай көп маани бербедим. Сүйлөп атат го бирде, мен деп эле койдум да. Анан ошенткенден кийин эле түштөн кийин өтүп кетти да. Ошол чыркырап эле мен эле ошол жерде болуп калдым. Неме чакырсам, скорый чакырсам, бир скорый келди дагы текшерип, тамырын текшерип туруп, ошол улуураак киши экен, медбрат экен да. Анан мени бир карап туруп: кызым, мен башка бир бригадан чакырайын деди. Кап этпесең деп айта албайт да. Айта албайт. Көрсө инфаркт болуп калган экен. Анан
башка бригадасы келди дагы сразу келип эле анан кийин жанагы аппараттар менен текшерип эле анан кыйкырып ийди инфаркт деп эле. Анан апам тирүү. Анан ошону менен эптеп немеге салып алып, кастеля деби эмне дейт, ошого салып анан скорый менен кардиология алып кеттик. Ошол жерде тегеренип жүрөм 3-4 саат болду, эч мени киргизбей койгон. Анан 4 сааттан кийин бирөөнү алып чыгып кетти. Анан мен эми ушундай чочуп турам да, шок болуп, стресс болуп, ушундай бир калчылдап жүрөм. Анан кийин алып кеткенден кийин мага кийимдерин алып чыгып берди. Анан билип отурам, анан бул кеткен акасы менин апам кеткен турбайбы депчи. Мен көзүмчө алып чыгып кетти да, сүйрөп. Анан бирок эч ким мага сүйлөшпөй койду. Өзүм ошол жерде ушундай өзүм жалгыз, ушундай жаман оор ошол учурчу. Жакын энеңди ошентип ушундай эле кетип калды да. Абдан түшүңүзгө киреби? кээде кирет. Түшмө апам киргенде ошол күнү жакшылык болот. Той топур болот, мени жакшы бир немеге чакырат. Ушундай болуп турат. Жакшылыкка кирет да эмнегедир. Мен ойлоп коем, апам колдойт экен депчи. Не деп айтат? Сүйлөбөйт. Жөн эле кирет. Мен эле күйө берем да агачы. Эмнегедир эле апа ачык болдуңузбу же болбосо апа бирдеме деп эле бир уккал эчтеке дебейт. Ошентип мен да жакшы үйдө жолдошум бар эле. Бир тууган агам келип калган. Анан алар болуп, анан Алабука алыста, аябай алыс. Ошол жакка чейин алып кеттик. Биздин атайын апамды ошол айылдан алып келип өзүм карайм деп шаарга алып келгем да. Ошого баратканда февраль айы болчу. Февраль айында баратып авария болуп калдык. Мени ошол ала белден кайтарды да, эмнегедирчи. Улам эле түш көрүп атам, мынтип алып кетет да көзүмө бирдеме көрүнүп анан мени кайтарып ийди. Анан оодарылып кеттик дагы, анан аман калдык. Ошондо мен ойлодум, Кудай мени сактады, мен бул жашоодо дагы бир миссияларым бар турбайбы депчи. Десем эптеп сотрясение болуп келдик, машинебиз жарабай калды. Анан дароо эле биз немеге кредитке машина алдык. Минивэн алдык да чоң. Анан минивэн менен анан айылга жөнөдүк. Анын ортосунда 1 ай болуп кетти. Алып келиш керек да апамды бул жака. Апам жалгыз калган. Атам мурда өтүп кеткен. Анан баратып минивэн менен бардык. Анан апамды тиги болгон алып келдик. Бишкекке алып келдик, эптеп жаткырып. Давлениясы бар болчу, кыйналып, бир аз кыйналып келди. Анан бирок кыйналган бизге эч бир көрсөтпөгөн, ушундай бир башкача баягы адам болгон экен да, мындай айткандачы. Эч бир ооруганын айтпай, бирдемкесин айтпай, ушунчалык күчтүү бир апамдын ошол сапаттарын, мүнөзүн неме кылсам биз жетпейбиз да андайгачы. Кийин алып келгенден кийин 5 күн болду. 5 күн жашады менин колумда. Анан өтүп кетти да. Анан эле ошол кайра минивэн менен кайра алып жөнөдүк. Жолдо баратып мен эми кечинде алып кеттик. Просто немеден моргтон чыккыча эле кеч болуп кетти. Анан кеч болсо да эми түн өтпөй эле алып кетеличи деп түнү менен жана чычкан, суусамыр төө ашууну ашып жолдошум эптеп немеге чейин алып барды. Мындай айтканда сөөгүн алып баратабыз да. Мен жанында отурам, экөөбүз неме кылып анан жарым жолдон айттым, мен корктум да эмнегедир. Айбаттуу да баары бир караңгыда. Анан мен эле айдайынчы, мен коркуп атам дедим. Деп анан жолдошум менен экөөбүз алмашып машинени анан мен айдадым.
айдап жарым жол баргандан кийин анан аяды мени. Все-таки ошол агам да бар болчу башка машинеде бараткан. Ал айтты, кой делиш сен башка тиги машинеге эле отурчу деп, мен анан бөлүп анан чоого ошентип үйгө жеткирип бардык айылга. Бул энени кармап тура албайт экенсиң. Ата энени кармап туруу биздин колдо эмес экен. Алланын колунда экен да, бир Алла Таалам. Бул мендеги өмүр бою калган арман болуп калды. Анткени мен ийгиликтеримди көргөн жок. Мен ошол кезде жаңыдан баштап бир передачага чакырышты эле, КТРКга. Ошого барайын деп жаңы даярданып турсам, апам приступ кармап калды да. Ой башымда ооруп калды да. Анан эле немеге дагы чалдым, бара албайм передачага деп эле сразу апама көңүл буруп калдым. Ошол күн өтүп кетти да. Ар бир бул адам баласынын ар бирине ар кандай келет да өлүмчү. Бул бир Алла Таалабыздын колундабыз, баш ийебиз да. Кандай келсе дагы. Жаныңызда болуп калса эмне кылмаксыз? Кандай сөз айтмаксыз? Жанымда болсо кечирим сурамакмын. Себеп? Себеп ошол мен энени сыйлап мээримди бере албадым. Азыр энеси барларга ушунчалык суктанам. Анткени энеси бардын, баягы карысы бардын ырысы бар дегендей, баары тим эле ушунчалык бактылуу да. Бактылуу, баары энеси жанында сыйлап атышканын көрсөм, ушу мен ушинтип сыйлай албадым деп ошого өкүнөм да. Мен ушундай сыйымды көрбөдү, менин дагы кубанычтарымды ушул күбө болбой кетти. Мен анткени апамдын эң кичүүсү болчумун да, эң кичүү кызы. Мени дорбо кактым деп койчу да. Эми бизде ошондой айтылчу. Көкүрөк күчүгүм деген сыяктуучу. Анан мен ойлойм, мен эң жакшы көргөн эле кызы мен болсом керек эле. Эң баалуу белегиңиз эмне болду? Белек берип жетиштиңизби? Мен эң баалуу белек дегенде, менин белегим канчалык баалуулугун билбейм, бирок мен апама алтын сөйкө алып бердим. Атайын ошо чет өлкөгө барган сайын кийим кечек алып келип, кур кылчу эмесмин да. Анан апам дагы ушунчалык балаңды мен эле чоңойтуп берейин, сен иштечи, иштеп бутуңарга тургулачы деп ошо бизди аячу. Бирок өзү ушул көп жыл иштеди. Кассир, бухгалтер болуп иштеди. Өмүр бою ушул акчанын немесинде да. Анан ошол эми сиз эс алыңыз деп, анан небере караңызчы деп мен ошол сурап, анан уулумду апама таштап коюп эле биз Турцияга, поездкабыз бар болчу, Турцияга кеттик, анан Германияга кеттик. Ошентип чет өлкөлөргө улам чакыруулар келип, Камбаркан тобу жаңы ачылганда ошондой болуп турду да. Ошон үчүн дагы абдан колдоду бизди. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көптөн күткөн убакыт келди. Бул Ким жакын рубрикасы. Дайынсыздар. Сиз бул жерден, мен адамдардын атын атайм. Сиз бул жерден бирөөсүн тандап аласыз. Ким сизге жакын? Макулсуздар. Анда эмесе баштадык. Роза Аманова же Саламат Садыкова? Саламат Садыкова. Асылбек Өзбеков же Сыймык Бешекеев? Сыймык Бешекеев. Гүлшайыр Садыбакасова же Алтынай Нарбаева? Гүлшайыр эже. Гүлшайыр Садыбакасова. Назира Жетигенова же Гүлжайна Атаканова? Гүлжайна дейинчи. Гүлжайна Атаканова. Асел Турдалиева же Динара Акулова? Динара Акулова. Самара Каримова же Асел Кадырбекова? Кээде экөө тең болуп калып атпайбы? Ошон үчүн бирөөнү тандаш керек да. Бирөөсүнү. Макул, Асел. Асел Кадырбекова. Ильяс Абдыразаков же Данияр Эрматов? Ильяс Абдыразаков. Гүлжигит Сатыбеков
же Тотомидин Жолдошев. Тотомидин Жолдошев. Асхат Сулайманов же Болот Тентимишев. Болот Тентимишев. Айжамал Кабылова же Гүлнара Кахарова. Гүлнара Кахарова. Сырга Сагынбекова же Салидинас. Сырга. Кайрат Примбердиев же Курал Чокоев. Курал Чокоев. Гүлнур Сатылганова же Жамила Муратова. Жамиля Муратова. Неля же Бактыгүл Бадыева. Неля. Элизар Өскөнбаева же Жумагүл Райымжан кызы. Элизар Өскөнбаева. Айчүрөк Иманалиева же Салима Балтаева. Салима Балтаева. Гулянда же Фарида Карбозова. Гулянда. Ушуну менен биздин рубрика соңуна чыкты. Дилшат эже, акыркы кезде Аха. Америкада жүрүп калдыңыз. Эмнеден улам жана ошондой эле ким менен бардыңыз? Мен бирөө менен барган жокмун. Мен отпуск алып, эс алуу атайын отпуск алып Чикаго шаарына бардым, штатка. Ал жака барганын себеби ал жакта да менин кесиптештерим бар, өтө көп. Чогуу Камбарканда иштеген Бакыт Бермет, Гулиза Талипова, анан бийчи Назгүл, дагы жердеш сиңдилерим бар, Максатгүл деген, ошолор чакырышкан. Ой, келбейсизби эле, келбейсизби? Ой, келбейсизби? 1 жыл болду, келбейсизби деп Гулизады да чалат. А мен ал кезде МЧСте иштечүмүн. Анан улам чалат, мени аябай кызыктырып салышты. Анан макул, эми отпуск алып барайынчы деп, анан 1 жылды кое берип, анан 2-чи жылы отпуск алып бардым. Мен үчүн абдан кызыктуу болду ал жак. Анткени баягы Америка дагы бир чоң штатта, анан ал жакта мындай общественный транспорт жок экен да. Же немеге трейн деп коет экен, поезд да. Ошо жүрөсүң, же болбосо ага барышың керек, же болбосо такси менен жүрүшүң керек экен. Такси кымбат экен. Анан биздин кесиптештерибиз бар. Тойдо чогуу иштешип калчубуз, Өмүрбек, фокусник деген. Ал дагы булардын баары неме менен кеткен. Мурда Грин карта утуп алып кетишкен. Анан мен эмне кылам? Турист болуп бардым. Анан абдан жакшы өттү. Биринчи 10 күн чындыгында уктадым. Абдан түн күнгө көнө албай, андан кийин көнүп кеттим. Анан дароо эле машина алып бир мен дагы өзүмдү бул жактан сынайынчы, кандай айдайт болдум экен машинени деп. Ошентип машина айдап жүрдүм. Бул өзүмдүн жолум эле, мындай цехпен көрөйүн деп. Бермет Байкелова деген биздин заслуженный артисткабыз, ал дагы ошол жакта, ал да коноктоду. Иш кылса абдан жакшы күндөр көп болду. Кантип ушул 2 ай билинбей өткөнүн да өзүм да билбей калдым. Тойлоруна бардым, жакшылыктарына бардым. Бирок эми баарын тааныбасам дагы, баары ким келди, кайсы ырчы келди, булар бири-бирине группа аркылуу билип турушат экен. Анан тойлоруна чакыра баштады. Концерт коюп кетсин деп сунуштап башташты. Анан айла жок, ал жерде анан концерт коюп бергенге туура келип калды. Концерт койдуңуз ал жакта? Концерт койдук. Ал жакта сиз атын атаган ысымдар Кыргызстанга келебиз деген ойлору барбы? Мен ойлойм, булар кийинчерээк келет. Кийинчерээк. Келишет. Азыр келе турган ойлору жок. Азыркы учурда иштешип жүрүшөт. Иштеп, ал жакта кичинекей балдарын окуткандар бар. Анан өздөрү дагы иштеп, бир аз бутка туруп алып келейин дегендери бар. Анан таптакыр калып калганы да бар. Ар кандай да. Сизге суроо. Дишатчы, бул жерде сизге түшүндүрө кетейин. Кайра сизди филармонияга кел деп калса, барат белеңиз? Мен филармонияга концерт болгон сайын барып, көрүүчү катары көрүп, эс алып кетип жүрөм. Анткени үйүм жакында. Анан кетип жүрөм, бирок ошол жака барып иштөөнү мен азыр мындай даяр эмесмин. Анткени даяр эмесмин. Анткени көнүп калдым. Анткени өзүмдүн баягы жашоо немем
көнүп калдым да. Бирок адам мындай экен да, кандай болгон учурда дагы эгерде бир жумуш берилсе, мисалы үчүн мен жок дебейм, анан иштеп кете алат экенм. Ошонун өзүмдү дагы бир жолу ошол Америкадан да сынап көрдүм, бул жактан дагы сынап жүрөм. Иши кылса адам канчалык баягы стаж деп коет го, канчалык көп иштеген, көптү көргөн, көп жашаган дегендей, акылы бышып, баарына көзү жетип калган адам жоопкерчиликтүү болот экен деп ойлойм да. Мисалы Кыргызбай байке деп коебуз бизде эми. Сизге чалып, Ал чалган келип эми иштеп бер деген деп айтты. айтылган, ооба айтылган. Эмне деди? Бирок мен болбодум. Болбой койдуңузбу? Болбой койдум. Солист болуп да иштесеңиз да жок дедиңизби? Жок, Камбарканга келип иштей бер өзүңө деп ошентип айткан. Анан эми мындай айтканда, мен эмне үчүн ал жерден чыгып кеттим? Баягы жолдошум экөөбүз тең бир жерде иштеп калдык да. Анан бир учурда кетебиз, бир учурда келебиз. Анан үй тирилиги калып кетет экен да. Үйүңдө эчтекең жок да. Жумуш эле, жумуш деп жүрөсүң. Мамлекеттин жумушу да. Үйгө келсең, мындай айтканда, минтип тартайын десең, пардаң жок. Жакшы отурайын десең, жакшы диваның жок. Мисалы да. Мисалы, ооба. Мен образын айтып атам да. Анан баягы тирилик да бул. Адам баласы өзүнө шарт коюп, өзүнө жаккан, мындай неме кылып жашайт да. Ошону менен мындай эмне дейт, жан дүйнөсү жыргап жашайт дегендей. Ансыңары ошол аял заты катары мен кичине үй тирилигиме дагы көңүл бурайын. Эртең мынакей балабыз чоңойсо мындай үйлөнтөбүз дегендей, мындай ар бир ата эненин акылында да болчу, эсинде болот. Бирок филармонияга кеткенде бир башкача абалда болгон жоксузбу? Кеткен кездеби? Мен ошол чыгып кетип эле, анан мени Кытайга чакырып калышты. Ошол неме пауза болбой калды да меникечи. Кытайга этно театр ачылып калды Харгос шаарында. Анан жаңыдан курулуп атыптыр. Улам жаңы үйлөр курулуп атат, жаңы шаар курулуп атат да. Анан ошол жерге Казакстан, ушул Орто Азиядан артисттерди терип жүрүптүр да, тандап. Анан бардык аспаптарды ойносун. Анан ошондой аларга ошондой выгодно да. Бир эле учурда мен темир оозгомузду, анан жыгач оозгомузду, анан колубузда кол ойнотуп, анан кийин кайра ырдап ошентсем, аларга аябай жагып калды. Анан болду, сиз бизге ынадыңыз, биз неме кылып контракт түзөбүз деп калды. Анан мен контрактты эмне деп ойлонуп турам. Ал кезде мен абдан баягы немем кандай десем, ишим жүрүшүп турган учурда. Анан кечинде тойлорго барам, күндүзгүн жумушка барам, иши кылса ушунчалык бош эмес учур болчу. Анан мен отказ бердим. Эгерде мага жакшы айлык коюп берсеңер барам деп коюп күлүп койдум. Анан жок, биз азыр шефтен сурайбыз деп бир ушунчалык миллионердин кызы экен да. Ал кыз бийди жакшы көрчү экен жаш кезинде. Бирок эми баягы бийчи болбой калганына неме болуп, болбой калгандыгына байланыштуу атасынын немесине анан кийин театрларды ачыптыр. Пекинге ачыптыр, дагы бир шаарга ачыптыр. Унутуп калдым кайсы, калп айтып койбоюн, эми 4 театр бар экен. Ар кандай классика, бирөөсү мындай, бирөөсү мындай. Анан этносын ошол Харгоско ачып, анан Орто Азиядан чакыр. Анан ошентип мен ал конкурстан өтүп кетип, анан айла жок, анан кийин филармониядан чыктым да, анан тияка кетип калбадым ба. Канча жылга? Ошо жылга эмес. 3 ай. Мен 3 айга контракт түздүк, бирок мен 3 ай жүрө албадым. Анткени мен стресс болуп калдым, депрессия болуп калдым. Эмнеге? Эмне улам? Мындай болду да. Депрессиямдын башы бул немеде Камбаркандан чыгып кетерде мен жолдошума таарынып калдым. Жолдошум ал мен артымда отурат, мен астында отурам да, оркестрда. Мындай болуп калды. Мен улам чет өлкөгө көп чыгып калдым, чынын айтканда. Англияга барып келдим. Анан бизде бут тосуулар бар да.
мынакей баягы бут тосуу деген бир чети ушул. Анан кийин барбайсың. Бул деген биздин жумуш да. Жок, барбайсың. Мен визаны тете Алматадан ачып келдим. Анан тигиндей мындай Кыргызстанда мен жалгыз эле кетип атам десем да түшүнбөйт да. Анан жок, барбайсың, бизде отчетный концерт бар, ушундай сыяктуу. Анан аябай неме болуп, анан сен бизди укпай эмнетип атасың, анан тигиндей деп ушундай башталды. Анан кийин мен дагы ошондо бир аз өзүмдү эмоцияга алдырып койдум окшойт. Мына туруп кетем, мына кетем деп атам да отурупчу. Комузум колумда болчу. Комузду мынтип ордума койдум дагы. Не дерин билбей турсам, жолдошум айтты, кете бер дейт. Мени эч ким айта электе ал кете бер деп атпайбы. Анан ушунун сөзү эми баары укту да. Анан аябай ушундай таарындым, өзүм жолдошум ушинтип мага кете бербейсиң деди да. Дегенде эле туруп алып анан кетип калдым. Кеттим дагы, заявление жазып кетип калдым. Анан директор чакырды. Эмне үчүн деп айырып салды. Заявление бар, иштей бер, иштек болбойт. Анан жок, мен азыр тигиндей мындай өзүмө келип алайын. Макул, эс ал, бир ай эс ал, анан кийин келесиң. Ошол кезде ким эле директор? Замирбек Өкөнбаев болчу. Анан кийин бир ай өткөндөн да 2 ай өттү, анан чакырды мени. Эмне чакырат, мен барбайм, баргым келбейт деп ушинтип өзүмчө ушинтип жүрөм. Дегенде анан кой барып коеюнчу деп анан бардым дагы. Аябай ыраазы болуп, ыраазымын, байке мындай сувенир алып келдим деп алдап койдум ал байкеничи. Сувенир Англиянын немеси алып коюңуз, мен өзүмдү развивать этейин деп атам, мен көп нерсеге үйрөнгүм келет, ошон үчүн кетип атам. Мен көзүмчө айырып салып атпайбы. Анан деп суранып атып аябай неме кылдым, ишендирдим десем, анан макул, анда өзүң бил деди. Анан дегенде анан кайра жазып анан таштап кеттим. Андан кийин Кыргызбай байке келди. Келип анан тойдон көрүп Кыргызбай байке айтты, Дилшат, сен филармонияда иштей турган кишисиң, сен эмне биякта жүрөсүң, тойдо жүрөсүң? Өзү алып барып атат. Анан деп анан кийин филармонияга кел, давай кел деди. Анан барсам, бар коллективиңа бар иштей бер дейт да. Анан жок, мен иштей албайм, кетип калдым ошентип. Ошол бойдон чакырган дегеним ошол себеп болду. Ыраазымын. Ооба. Ыраазымын, абдан ыраазымын. Аларга ыраазычылык айтып кеттим, коллективге ыраазымын. Ылайым өнүгүп өскүлө силер деп ушундай айтып кеттим. Бирок азыр жаман эмес, өсүп атат, өнүгүп атат. Бирок баягы тияктагы жүргөн депрессиям биякта калды да. Анан Кытайда жүрөм, бир ай жүрөм. Анан жүрөм. Ал жакта интернет жок экен да. Бүт жабык да. Анан паспорттарыбызды алып койгон. Ал жерде бир 60 чакты артист. Казакстандан көбүрөөк алыптыр, анан Ташкенттен тандаптыр, анан Кыргызстандан мен жалгызмын. Анан паспортубуз тиякта, анан иштеп, мен 5 номер аткарам бир мезгилде. Ошонун баарын көрсөтөм да. Мен номерлерим өттү да баары, көрсөткөнүм бар. Анан дагы башка бичилер бар, толтура. Абдан толтура, анан жүрөгүм эле дакылдап туруп алды. Мен жана кар өзгөйдү жүгүрүп ойночумун да. Чертип оппа деп алып анан тегеретип минтип ойноп жүгүрүп келипсем, ошол номер жагып атпайбы. Анан эч эле кетиргиси келишпейт, жүрөгүм дыкылдап туруп алды, аябай. Токтобойт да. Анан кийин мен ооруп калдым, мен барбасам болбойт деп жүрсөм, отравление болуп калсам болобу ал жактан. Катуу отравление болдум, ушунчалык арыктап кеттим да. Анан ушул жерде өлүп калбайынчы деп үйгө кетем деп калдым. Барып дарыланып келейинчи десем, таптакыр кое беришпейт. Бул жакта укмуш немелери, врачтар бар деп. Анан эмне дерин билбей, мен жолдошум да музыкант, ал аябай урма аспапты жакшы ойнойт десе, аны ала келесизби? Келеби, силерге үй беребиз деди. Үй беребиз деди. Анткени ошол шаарды өнүктүрөлү деген максат экен ошол кезде. Анан макул, келет, мен айтсам келет деп келгенден кийин жолдошума кеттик. Хоргоозго барабызбы десек, жок, мен Камбарканы таштабайм дебеди. Анан ошодон кийин анан мен дагы барбай койдум. Аябай анан улам, көрүнөм, докторго көрүнөм. Эч жакшы боло албай койдум. Барбай койдум анан.
кийин анан өтө. Ошол сахнадан айттыңыз го, жолдошум кете бер деп айтты депчи. Анан эмне болду? Үйгө барат да эми үйгө ошондон чыгып барганда эмне болду анан? Сүйлөбөдүк, сүйлөшпөдүк. Унчукпай койду. Ал да унчукпады, мен да унчукпадым. Ушундай бизде жашоо. Бизде мындай урушуп талашып, сен айттың мындай деген жок да. Андай жок. Биз унчукпайбыз, сүйлөшпөйбүз болду. Анан тарап анан кайра сүйлөшүп кетебиз. Болду. Болду, билинбейт. Анан бирок биякка салып калабыз да. Биякта калат да жүрөктө. Анан ал деген стресс кылат. Анан бугуңду кимге айтасың? Сага окшогон Мирлан да. Бирок сиз 3 ай Кытайда жүргөнүңүз Харкоздо. Кыжалат болуп аттыбы? Чалып, эмне болду? Жок, эч ким чалган жок. Анткени жабык да. Баягы неме жок, WhatsApp жок, Instagram ал кезде жок болчу. Facebook жок, жабык. Ал жерде иштетпейт экен да андай. Андан келгенден кийин эмне болду? Келдим, узатышты, абдан жакшы узатышты. Бүт жолумду да төлөп берип, айлыгы да жогору болчу да. Жакшы болчу айлыгы. Анан кайра барайын дейм, өзүм жалгыз баргым келбейт. Жолдошум менен барайын дейм, жолдошум барбайм дейт. Барбайм дейт. Анан ошо ойдум, барбай койдум, калдым. Анан азыр эми Кытайга баргандан корком. Эмнеге? Мен контрактты бузуп кеттим да. Контракт толугу менен болбой калды. Болбой калды. Бирок алар контракт болгондо контракттын толугу менен айлык төлөшкөн жок, ошол иштеген учурда 1 айдыкын төлөдү. Эл сизди күчтүү аял деп ойлойт. Сизди. Бирок түнү менен жалгыз калганда ыйлаган учурлар болдубу? Жалгыз калып ыйлабадым эч качан. Андай учур болгон жок. Мен болгону кандай десем, күчтүү элемин. Күчтүүмүн. Балким ошондой чын эле сыртынан көрүнөттүр, бирок көпчүлүгү назиксиң деп айтат. Анан кантип мен назикмин деп коем да. Бирок өзүмдү билбейм, назик деле деп ойлобойм. Назик деген бул деримдеги мүнөз, назик деген бар. Бала чактан эле келатат, калбайт экен да ал нерсечи. Бирок эми баягы жашоодо мен ушул жашоо тарбиялаганым бул күчтүүлүк. Анткени бул жашоо өзүнүн закондору менен, баягы өзүнүн мыйзамы бар, ошол менен адамды күчтүү кылып тарбиялап койт экен да, мындай айтканда. Сизди? Мени ошондой жашоо тарбиялады. Мен мынтип сурайынчы. Мен бул өнөрдөн башка дагы мен жумуштарды кылып аткем деп аябагандай көп нерсени айттыңыз. Мисалга эмнени кылып көрдүңүз? Мисалга мен ушул учурга чейин бир эле ушул эң эле ор көтөргөн комуз болуптур да, мындай айткандачы, комуз, анан ырдап микрофон дегендей ырдап эле ушул. Бирок ушул Кудайга шүгүр, башкаларды билбейм, башка тармакты да. Бири Кудай берген немесин, ар ким Кудай берген өзүнүн немесин алып атат го. Бирок мен да өзүмдүн ошол мага буйруганын көрүп атам. Эми жаман эмес. Баягы каалаганыңды эмне планировать этесиң да. Мен бүгүн баланчаны жасайм же ушул нерсени жасашым керек десем, ошого аракет кылып, ошону бүтүргөнгө аракет кылам да. Эми баягы бир аз эле неме болбосо, ушул кара жумушту деле аткарып ийгенге деле неме көзүм жетип турат да, бирок ага күч керек. Мен аял затымын да деп анан өзүңдү кармайсың да. Жакшы экен. Дишат Кангелдиева деген атты эл унутуп бараткан жокпу? Балким унутуп бараткан деле чыгар. Анткени буга мен таң калбайм. Азыркы учурда ошол биздин балдарыбыз менен тең балдар уже өздөрүнүн таланттары менен чыгып калышты. Андан кичүүлөрү дагы чыгып атышат. Алар менен тең таймаша албайсың, бирок өнөр бул кары жашка карабайт экен. Бизде эле бул карып калды да, буну списание чыгарып салыш керек. Буну пенсияга дегендей сыяктуу эмес. Бул өнөр деген бул карыганга чейин бир мындай гүл сыяктуу
бүчүр ачып анан ачылып турган ушундай биягынан да бүчүр байлап дагы ачылып ушундай бир ушул өнөрдү мен ушундай элестеттим да. Балким биздин ошол ачылган гүлүбүз артта калган чыгар. Бирок астыда дагы баягы өзүңдү немеңди жоготпойсуң да, дагы эле изденип, дагы эле умтула бересиң. Тирүүлүктө эч качан токтобош керек. Анан потолок болбош керек да. Аракет кыла бересиң. Балким ошол учурга жараша дагы бир жакшы нерсе. Бирок эл таптакыр унутуп калды деп айта албаймын. Эл чакырып турушат азыр. Бирок мурдагыдай бир күндө 2-3 жар айта албай калдым. Айтпай калдым. Дилшат Кангелдиева, Камбаркан сыяктуу группа ачайын деген ой жокпу сизде? Мүмкүн Дил Кайрык деген сыяктуу? Жок, мындай оюм жок азыр. Буга чейин болгон. Бирок аны каржылаш керек экен да. Ар бир музыканттын аспабын, кийимин, кечесин, убактысын, ошонун баарын каржылаш керек экен. Каржылаш үчүн мен анчалык деле мындай бизнес булагым жок да. Мындай агып турганчы, ушуну каржылап турайын деген. Бул мен өнөр аркылуу таап атам да. Мен өнөр концерт бердимби, ошонун акысын алам, бир нерсеге жумшайм. Же болбосо дагы бир ушул сыяктуу да. Бирок ошонун баары жакшылык эле жууп уланып келатат да. Ошого мен Кудайга шүгүр айтам. Сиздин жаш кезиңизде кыла албай калган кесибиңиз кайсы кесип? Кесип эмес болчу. Мен жаш кезимде ушунчалык мен орто окуу жайды бүтүрүп жатканда ушул мен дагы бир тармактарды өздөштүргүм келди. Бул баягы тигүүчүлүк. Мен өзүм жакшы тиге албайм кийимдердичи. Бирок ошол эскиздерди чийип кээде ошентип калчумун да. Анан ошол эскиздерди тигип чыгарганга деп ошого аябай кызыктым. Ошол бир арманым бар. Анан жакшы тамактарды жасаганга деп ошого кызыкчумун. Эми бул менимче ар бир аял заты кызыгат болуш керек деп ойлойм. Анан бирок бир аз аракет кылып көрдүм кийинчерээк. Анан убакыт өткөндөн кийин кызыгууң тарап кетет экен. Эгерде сизге жездем чыгармачылык иште болду, бүттү, эми үйдө эле олтур деп калса, эмне демек элеңиз? Эмне деп жооп бересиз? Бирок ошентип айтпай жатат. Эмнеге? Ошентип Күтүп атасызбы? Жок, ошентип айтпайт экен да. Анткени бул айтууга акысы жок деп ойлойм да. Анткени энчилеп алган же лепетип алган адам эмесмин да менчи. Мен да бир Кудайдын баласы немесимин, пендесимин. Болгону эки башка эле адамбыз да. Анан баш кошуп бир түтүн булап бир үйдө жашап жаткандыктан үй бүлө күтүп дегендей балдарды чоңойтуп анан бирок сен мындай кылгын деп айткандыгын элестете албайм да. Айтпайт болуш керек деп ойлойм. Анткени ал өтө мындай добрый киши да. Өтө добрый киши. Жок, ырдай бер, чыксаңчы деп кайра дагы неме кылат да, ырдап чыксаң. Дишатчы, жездемдин эки жакшы жагын, эки жаман жагын айтып бериңизчи. Эки жакшы жагын, ошол эки жакшы жагы мага мындай неме бут тоспогондугу, чыга бер ырда деп. Ошол мен ушул кесипти аркалагандан баштап мени чыгарган, мени ушул көтөргөн ошол киши болуп атат. Анан дагы бир жакшы жагы эч качан мындай эми каршылыгы бар, бирок немеси кежирлиги бар жаман жагынан. Мисалы? Мүнөзү жагынан кежир. Мисалы? Бирдеме айтсаң өзүнүн оюн бербейт. Анан чалсаң албай коет, анан кийин эмне чалып атасың деп ошо таптакыр ошо бир жака кетсе айтпай кетет. Ошонусу эки жаман жагы. Айтпайт. Айтпайт.
Анан Айтпай койгон кезде кандай абалда болосуз? мен билем да каяка барат. Каяка барат? Бильярдка барат. Анан бирок ошол жака барат точно. Анан дагы бир жакшы жагын дейин. Эми жакшы жагы, эми жашоодо жакшы эле ошол. Жакшы. Эмнеге кайгырып айттыңыз? Кайгырбай эле, мындай в общем дегендей да. Жалпысынан айтканда жакшы эле. Жездемден күн сайын эмне сөздү күтөсүз? Күн сайынбы? Күн сайын. Күн Бар да сайын. эми аял Ооба. заттын. Жадырап, жайнап, бир жакшы мындай ошондой кээде болуп калат да. Жакшы сөзүн арнап, мындай эркелетүү немесинен. Анан тамак жасасаң, ой жакшы экен деп койсочу, ошол аябай жагат мага. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде дагы дишат эжебиз аябагандай чынында бул шоу бизнесте көп интрига, ушак айынга жакын эмес эжелерибиздин бири. Бул чындык. Бирок үйдө албетте бир сонун жездебиздин эрке жубайы. Дишатчеге мен сизге айтайын, өзүңүзгө берилбеген бир суроону айтыңызчы. Бул жашоодо өзүңүзгө берилбеген кайсы суроо бар? Эч ким бербегенби? Эч ким бербеген. Эмне ушул суроону бербедиңер деппи? Ооба. Көп да. Бирөөсү. Билбейм да. Мисалы үчүн эмне кызыктырат силерди? Жаңа сизге күйүмдүү адам барбы десем, ойлонбой туруп неберем дедиңиз да. Эмнеден улам айттыңыз неберем деп? Анткени неберем мени көбүрөөк жакшы көрөт. Ошондуктан. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дилшат Кангелдиева болду. Эфир жактыбы сизге? Эфириңиздер ушунчалык адамдын баягы жүрөгүндөгү сактап жүргөн бугун баарын чыгарып салат экен. Мирлан, сенин суроолоруң. Анан кантип эле ошонун баарын айтып салганыңды өзүң да билбей калат экенсиң. Бунун баары жакшы деп ойлойм. Анткени силердин передачаңар мага абдан жаккан, өткөндө көргөм. Анан жакты, мен ойлогон эмесмин ушул жака мени да чакырып каласыңар депчи. Бирок бүгүн абдан кубандым чакырганыңда. Анан баягы ичтеги буктун баарын чыгардым окшойт деп ойлоп калдым. Анткени көп жерде айтылбаган сөздөр айтылып кетти. Айтып алдым болду. Рахмат Дишатчы. Сизге эркин микрофон. Эми эмне дейм, Мирлан, бул сенин каналың. Каналыңа биринчиден ийгиликтерди каалайм. Өзүң мынакей башкарып ушул түптөп атасың, ийгиликтериң мындан да ашып, жакшы бир элдин сүйүп көргөн каналдарына айлансын. Анан заманыбыз тынч болсун. Чындыгында азыр ушунчалык жүрөк да кубанат, көз да кубанат көчөгө чыксаң, Ооба. Бардык жерде өнүгүүсү, курулуу, бардык жерде азыр ушунчалык майдын сонун мезгили, жапжашыл болуп ушунчалык баары турат. Ушул Кудайдын берген күнү, ушунун баарыбызга жакшылыктар кут кылсын. Эч качан оорубайлы, жамандык көрбөйлү. Эң негизгиси ошол, мен ушунчалык Кудайдан тилегенимде кыргыз элибиз, жерибиз, заманыбыз тынч болсун деп ошону тилейм. Ар бир үй бүлөгө анан ушунчалык бакубат жашоону каалайм. Балдардын күлкүсү эле чыгып, заманыбыз өнүгүп өсө берели. Силерге да ийгилик болсун. Дишатчы, чоң рахмат. Силерге. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизде Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Дилшат Кангелдиева болду. Эртең дал ушул убакытта сиздер менен жолугушканча саламатта калыңыздар.